Газа тилкесинин түштүгүндөгү Хан Юнис ооруканасынын аймагынан массалык көрүстөндөр табылды. Палестиналык маалымат каражаттары андан чыгарылган сөөктөрдүн саны 310го жеткенин маалымдашты. Бул массалык көрүстөндөр Израилдин армиясы Хан Юнис шаарында 4 ай операция жүргүзүп чыгып кеткенден кийин өткөн ишембиде табылган. Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарлыгынын басма сөз катчысы Равена Шамдасайни массалык көрүстөндөрдөн улгайган адамдардын, аялдардын жана балдардын сөөгү бар экенин, алардын айрымдарынын колу байланган жана кийимсиз табылганын билдирди. Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысынын басма сөз катчысы Стефан Дюжаррик Газадагы массалык көрүстөн табылганы тууралуу кабарларды абдан тынчсыздандыруучу деп мүнөздөп, ал боюнча ишенимдүү, толук жана көз карандысыз иликтөө жүргүзүүгө чакырды. Бул мүрзөлөрдөн дайынсыз жоголгон жүздөгөн адамдардын сөөгү да чыгышы мүмкүн экени айтылууда.